Ассаламу алейкум. Мен Эртай Искаков, кандидат жогорку кеңешке номер 16. Өзүм тууралуу кыскача маалымат айтып берейин. 1990 жылы 22 февралда Ысык Көл облусунун Оргочор айылында, бул Жетегиз району төрөлгөм. Ал кезде ата-энем ошол кезде жумуш сапары менен бир канча жыл ошакта иштеп, жашап калышкан экен. Кичи мекеним, ата тегим, тай атам бул Түп районунун Кичи Өрүктүү айылында. Мектепке 1 класска Бишкек шаарынын Ленин районундагы 31 мектебине босогосун аттап, Ысык Көл областынын Кичи Өрүктүү айылында окуп, андан кийин Чолпонтодагы жаңы ачылган ошол кезде көркөм сүрөт академиясынын алдындагы облустук көркөм сүрөт мектебине 7-8 9 класста окуп, мектепти 9 бүтүп, сүрөтчүлүк өнөрдү үйрөнүп, Бишкек шаарына 2006 жылы келип, Ленин районундагы Тургунбай Садыков атындагы академиясынын алдындагы училищега тапшырып, аякта 3 жыл окуп, орто билим алганмын, живопись жагында. Андан кийин КГУста университетине тапшырып, Насырдин Исанов атындагы 6 жылдык окууну окуп, жогорку билимдүү болуп, архитектор болуп чыктык. Үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, кыскача, 2 кыздын атасымын, үй бүлөлүмүн. Жогорку кеңешке эмне үчүн бара жатасың деген суроону мага көп беришет. Ошого да жооп айтып коеюн. Жогорку кеңештин депутат кызматын Кыргызстан элинин бакубатчылыгы, жыргал жашоосу үчүн натыйжалуу иштөө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү амал катары мен карайм. Бул анткени күчтүү инструмент. Азыркы күндө жашым 33-тө, мамлекет менен мен тең тушмун, жашташмын. Күчүмө толуп турган кезим десем жаңылбайм. Эмне үчүн мен жаштыгымды Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн, менин балдарымдын, сиздин балдарыңыздын, урпактарыбыздын жаркын жашоосуна мен арнагым келет. Ошон үчүн биз депутаттыкка аттандык. Коомчулуктагы иштерим тууралуу сиздерге айта кетейин. 7 жылдан бери сафари кыймылынын активдүү мүчөсүмүн. Мамлекеттик кызматкерлер тарабынан мейли МВД кызматкерлери, сот же УКМК болбосун, же башка жана ошондой эле жөнөкөй жарандардын арасында эрежени одоно бузуп, коомчулукка кооптуу жагдай түзгөндөр менен күрөшүп келебиз. Жана ошондой эле аларды биз факт менен далилдеп, фото, видеого тартып, материалдарды берип, алардын үстүнөн мыйзам чегинде жазасын алуусун дагы көзөмөлдөп келебиз. Кыргызстанда ушундай болуш керек. Бир дагы адам жол кырсыктарынан өлбөш керек. Сиз менен биздин балдарыбыз көчөгө чыкканда бирөө коюп кетпесин, жолго чыкпагын, сен машина сүзүп кетет, абайлап өт деп биз айтабыз. Эмне себептен? Себеби коомчулукта коопсуздук жок. Европанын айрым өлкөлөрүндө ушундай концепция, программа кабыл алынган, нулевая нетерпимость деген. Бир дагы жаран өлбөш керек. Ушул нерсени биз дагы ишке ашырыбыз керек. Шаар аралык трассаларда, мисалы үчүн Бишкек Ош, Бишкек Талас деген жерлерде өтө мындай оор ДТПлар болот. Ал ДТПлардын себеби айдоочулар уктабай кээде бир күндө 2 рейс, 3 рейс жасаган учурлар катталат. Жана ошондой эле катуу айдап каршы тилкеге чыгышат. Ошону чечүүнүн бирден бир долбоору бул программа менен ошол нерсени токтотпойсок, бул точка А, точка Б деген функция. Бул тууралуу мен көп айтып бергем. Эми жогорку кеңештин депутаты ушул боюнча өзүнүн депутаттык суроолорун узатып, жана ошондой эле ыйгарым укуктары өтө чоң, ири долбоорлорду ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ошон үчүн биз бирден бир себебибиз депутаттыкка аттанганыбыз ушул. Заепошки коому же Заепошки идеясы эмнени кылат деген суроо. Билесиздер, дүйнөдө Япония номер 1 бул автомобиль өндүрүү боюнча. Эмне үчүн бизге болбойт, мен дагы эле түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн 2015 жылы жапканын, балким коңшу мамлекеттер, башка мамлекеттердин кызыкчылыгы, бирок ошол эле мамлекеттер, мисалы үчүн Россия, Армения, алар да бажы биримдигинин ичинде эмеспи? Бирок алар ушул күнгө чейин оңурлуунарды ташып жатат. Мисалы калсак, Дальний Восток Россияда 95% унаалар көчөдө оңурлуу. Алар башка Россиянын аймактары менен салыштырмалуу ДТПда бирдей катталат экен. Ал жактын жашоочулардын саны Кыргызстандан дагы көп. Биз 7 миллион болсок, ал жакта 10 миллион
Эмне үчүн эми Японияны бизге тыйып салып коюшту? Мага жеткен айрым кээ бир маалыматтар боюнча бул жеке бизнес бар, бирөөлөрдүн карамагында, ошолор токтотуп койгон жана ошолор ачпай жатат деген да сөздөр келет. Мен ишенем, биздин бийлик, жогорку кеңеш бул нерсени кылдаттык менен карап чыгып бир күнү уруксат берет жана ошондой эле биз ошол нерсеге себепчи болууга аракет кылып жатабыз. Ошол себептен Заяпош коомдук бирикмесин түзүп, эл менен биригип, бир канча чогулуштарды жерлерде, 7 областта өткөрүп, суранып келип жатканбыз. Кыргызстандыктардын арзан жана сапаттуу автоунааларды сатып алуусуна мүмкүнчүлүк түзүү. Кыргызстан өзүбүз автоунаа чыгарбайбыз, ал эмес дөңгөлөк чыгарбайбыз. Мына жакында эле келишим түзүп, бир канча жылдан кийин унаалар, өзбек унаалар чыгарылып баштайт деп завод курулууда. Бирок анын сапаты, баасы $12,000 сапатын көрө жатарбыз. Ал эми Япон унаалары бул дүйнөдөгү эң сапаттуу унаа чыгаруучу мамлекет. Япон унаалары бул сапаты жагынан, үнөмдүү жагынан, ишенимдүү жагынан жана экологиялык автомобилдер деп эсептелет. Ал эми эмне үчүн жапты десеңиздер, 2015-жылы билесиздер, бажы биримдигине кирээрин астында Жогорку кеңеш Кыргызстандын өзүбүздүн мыйзамыбызга бир сүйлөм киргизип, автоунаалар оңурлуу менен келбесин, катталбасын деп коюшкан. Бул нерсеге эмне үчүн деген суроо жарылат. Себеп дегенде башка бажы биримдиги өлкөлөрдө, ошол эле Россия, Арменияда унаалар оңурлуу менен ташылып келинет экен. Эми оңурлуу унааларды алып карасаңыздар, баасы жагынан, сапаты жагынан бизге кандай сонду эле. Ушу Бишкек шаарында тургандар билишет. Лебединовкага барып таптаза салондон чыккандай унааларды айдап жүрчүбүз. Азыркы күнү ушул мыйзамды жокко чыгарып, кайра убактылуу 3 жылга ачтырып алсак, Кыргызстандын автопаркын олуттуу жаңырталмакпыз жана ошондой эле баалар кескин түрдө түшмөк. Азыркы учурда 2-3 эсе кымбаттап кеткен. Ушул маселени чечүү үчүн биз 70 элдин добуш алып, 74 миңден ашуун адам кол койгон. Көрүңүздөр, айрым партиялар дагы мынчалык добуш алган эмес. Жогорку кеңешке өтүп атканда. Эми бул бир эле мыйзам. Ошону биз ишке ашыруу үчүн биздин демилге менен эл менен чогуу Заяпош коомдук бирикмесин түзүп, муну чечкенге иш аракеттерди жасап келебиз. Өлкөдө азыркы системада өтө көп коррупциялык элементтер бар жана ошондой эле адамдык факторлор билесиздер дайыма иштеп келет. Мамлекеттик кызматкерлер кайсы гана жеринде болбосун, кайсы гана деңгээлде болбосун, мейли жөнөкөй кызматкер, мейли жетекчи болуп, бардыгы өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн өзүнүн жеке кызыкчылыктарын токтотуп туруш керек. Же болбосо ишинен кетип, жеке бизнес менен иштөөсү зарыл. Себеп дегенде мамлекеттик иште иштеп жатып, өзүнүн кызыкчылыгы менен элдин кызыкчылыгы келип калганда, көп учурларда бир акчанын же бир башка бир адамдардын буйругу менен элдин кызыкчылыгы мейли өзүнүн же бир жеке адамдардын кызыкчылыгына иштеп кеткен учурлар өтө көп катталат. Ошондой эле бизде ушундай бюрократия деген нерсе бар. Бир справканы алуу үчүн айлап, атүгүл жылдап күттүрөт. 14 күн күт, бир справканы, экинчисин 21 күн күтүшүң керек. Андан кийин дагы 2 ай күтүшүң керек деп отуруп, бир маселени чечиш үчүн 1,5 жыл, 2 жыл убакытка чейин кетет. Ошентип отуруп, жарандардын өмүрү күтүп гана жүрүү менен өтөт. Жарандар үчүн айланасынан мамлекет атайын шарттарды түзүп бериш керек. Бир мамлекеттик кызматтын тегерегинде жарандар эмес, тескерисинче жарандардын тегерегинде мамлекеттик кызматтар болуш керек жана бардык кызматтар жеңил, оңой, бат бүтө тургандай шартта жана ошондой эле ар бир жаран ошол нерсеге өзү оңой эле жете тургандай болуш керек. Айтып жатканым бул мамлекеттик кызмат кайсы гана системада болбосун, мейли МВДда, мейли госрегистр, архитектура же энерго системасында жарандарга кыска мөөнөттүн ичинде онлайн аркылуу документтерин бүтүрүүсү. Бир мисал, мына унаа мамлекеттик мекемеси Кыргызстанга жаңы унаалар келди. Биринчи жолу өмүрүндө катталып атат Кыргызстандын
аймагында мейли алар барыш керек, текшериш керек. Бирок каттан өткөндөн кийин экинчи ирет башка бирөөгө сата турган болсо, же тууганына бере турган болсо, каттаганда ал жака баруунун эмне зарылчылыгы бар. Онлайн аркылуу, мисалы Дубайда бир канча жылдан бери бул практика жүзүндө колдонулуп келет. Машинаны сүрөткө тартып, анан кийин каттап коюу. Унаа мамлекеттик мекемесинин деле кызматкерлери ичине отуруп айдабайт, кармабайт. Алар да сүрөткө тартат, базага киргизет. Эми ошол нерсени онлайн жасап койсо болот. Канча жылдан бери цифровизация деп какшап келе жатабыз. Бир мисал, Молодая гвардияда билесиздер, цон бар. Ошол цонго электрондук очередь алыш үчүн элдер 4-5 саат эрте таң атпай 4 келгендер да бар экен. Эми ушул кандай болсун? Элдерге бардык жагдайларынан жеңилдетиш керек, онлайн кылыш керек, справканы кыскартыш керек. Жана ошондой эле паспорт ала турган болсоңуздар, мына азыр каласаң шашпай 1 айда ал, каласаң акчасын төлөп кой дагы 3 саатта алып кет деген политика бар. Ушул политиканы мен каалайт элем бардык жерде иштетүүсүн. Себеп дегенде бул политиканы иштетпөгөн себеби ошол жакта жетекчилер ошону ылдамыраак бүтүрүш үчүн, мисалы үчүн үй курасыз, үйдүн проектин бүтүрөсүз, свет койдурасыз, трансформатор койдурасыз. Бирок справканы алып антип жүргөнгө 1 жыл, 2 жыл убакыт кетет экен. Муну биз практика жүзүндө көрүп жүрөбүз. Жанакындай акча төлөп, аны дагы кыска мөөнөттө бүтүрө тургандай кылып койсо, азыркы күндөгү ошол акчалар чөнтөккө түшүп, сол чөнтөккө жетекчилерге түшүп, ортомчуларга түшүп жаткан кез эмеспи? Аны баарыңыздар билесиздер. Ошондой нерселер элге ыңгайлуу болуп иштеш керек. Эми ушул жерден байкалып жатат, биздин ураан элди тоноого жол бербейбиз деп биз айтып келебиз. Бирок бүгүнкү күндө мамлекеттик баардык кызматтар элди тоноп келе жатат. Ачык, айкын эле. Мамлекеттин казынасына эмес, сол чөнтөккө. Мамлекетке кенедей бир официалдуу, расмий түрдө акча алса бир 5-10 сом, өздөрүнүн чөнтөгүнө ошол ишти ылдамыраак же уруксат кагазын берүү үчүн, же айрым справкаларды сурабоо үчүн үстүнөн чоң деген суммаларды сурап келишет. Бул дагы элди тоноого кирет. Мисалы, лаборатория боюнча дагы билесиздер, 4000 сомдон бир жигит чыгып, айтып чыгып, 2000 сомго түшкөн. Бирок ошол эле күнү 2000 сомдон эмес, кайра кагаздарын чет мамлекеттик тилдерден которуу үчүн 1,5 сом алып, кайра 4000 сомго жакын акча болуп калды. Мамлекеттин чөнтөгүнө ал жерден 20 эле сом көрсө түшөт экен, калганы жеке ишкерлерге түшөт экен. Жана ошондой эле монополия кылып алышкан экен. Деги эле ал лаборатория эч нерсени текшербейт. Ага караганда Кудай бергенге барып 200 сом акчаңызды берсеңиз, унааңызды бардык кадавойлоруна чейин текшерип, кармап, машинаңдын кайсы жерин алматыш керек, алматыштырбаш керек айтып беришет. Аны дагы 200 сом кылыш керек, же такыр эле алып салыш керек. Аны кылыш керек дегенин себеби биз бажы биримдигиндебиз, ошол жакта ушундай бар экен деп эле биз өзүбүзгө керек эмес нерселерге өзүбүздүн мойнубузга илип, же болбосо ошол жакта отурган азыркы күндө Иманалы Саркулов деген замначальник ГОБД бар, билесиздер, азыр ошол жерде кызмат кылат экен. Буну кандай түшүнөбүз? Же ошолордун эле бул лабораториясы болуп калган окшойт. Күнүнө бир жерден 300-400 машинаны чоң акчага алышат экен. Ленин районунун чоң көйгөйү бул пробка. Ал көйгөй эмнеден келип чыгат? Бул Бишкек шаар Ленин районунун өйдө жагы өтө көп жашоочулар турган жагы. Бул Арча Бешик, Пишпек, Рабочий городок, Ак Өргө, Ак Ордо. Эми ошол жакты байланыштырган бул шаардын ылдыйкы бети менен, Чүй проспекти менен мисалы үчүн келе жатсаңыз, ортодо 4 километрге 2 эле көчө бар. Бул Чүй проспекттен өйдө Лев Толстойду көздөй чыга турган жолдор. Бирөөсү Асаналиева, бул Некрасов көчөсү, Лев Толстой. Андан кийинкиси бул батышты көздөй карай эсептегенде Садыгалиева көчөсү. Бул жерде мисал катары айтканда, мындайча айтканда Чүй проспектисинен Жибек жолудан өйдө көздөй Лев Толстойго өтө турган болсо, Билинка менен Алматинка ортосунда аралык ал жактагы 4 километр. Эми ошо Алматинка менен Билинканын ортосунда Восток 5 бар. Бер жагында Гум менен Цум бар. Канча деген көчөлөр бар. Эмне үчүн ал жакта ушунча көчө, бул жакта ортодон өтө турган жол салынган эмес деген суроо келет.
Ошондой эле жол тыгындары адамдарды өтө кыжырлантат. Канча деген убакыттары жөн эле күйүп кетет жолдо. Ошондуктан өзүм архитектор катары көп сунуштарды айтмакчымын. Бир эле сунуш ошол Фучика көчөсүн бер жак улантып койсо мүмкүн экен. Азыркы убакытта ал жерде жол бар экен. Ал жерде бетондор тозулуп, машина өтпөгөндөй кылып жүргүнчүлөр өтөт экен. Ошол жерге деле азыркы убакытта кенедей акча менен эле темир жолдун үстүн жанакы Асаналиева көчөсүнүкүндөй эле жасап койсо болот. Бул мэриянын иши негизи. Бишкек шаарындагы Ленин району эң бактарагы жок, жашыл зоналары жок райондун бири болуп эсептелет экен. Канча деген мисалы үчүн Октябрь районунда канча деген парктар салынды. Ошол эле Ынтымак, Адинай, Ынтымак 1-2 жана ар жакында Азербайжан паркы салынды. Бер жакта мына Южные ворота деп коет. Ал жакта парк бар, бирок эмнегедир Ленин районунда жаңы орундар болсо деле ал жерлерге парк долбоору салынбай эле, тескерисинче көп кабаттуу үйлөр салынып, тыгынды көбөйтүп, ал жакта жашаган адамдардын өзүнүн мындай айтканда унаа трафиги азыркы күндө нормага бир канча 100 эсе жооп бербесе дагы огош бетер тыгып жатышат. Алардын бири 247 зонасы бар болчу билесиздер. Ал башка жака көчүрүлүп, анын ордуна ипотека. Жакшы нерсе, бирок ал жерге эмес, башка жерге салууга мүмкүн болот эле. Мисалга алсак, ошол эле мына Южный магистраль Арчабештин жогору жагында канча деген бош жерлери бар. Экөөнүн аралыгы бир аз эле. Ашып кетсе бир 10 мүнөттүк жол. 10 мүнөт эрте келдиң, кеч келдиң, кандай айырмасы бар. Зато Ленин районуна ошол Пишпек, 4-Горбалинца, Арчабешик, Рабочий городок үчүн чоң парк түшүп калат эле. Ошондой эле ипподромго дагы мына азыр ипотека үй салабыз деп атышат. Ал жака дагы биз буга чейин шайлоо башталганга чейин эле ушу 247 боюнча, ушун көйгөй боюнча айтып келген видеолорубуз бар, көрсөңүздөр биздин соц тармакта баракчаларыбызга. Эмне үчүн Ленин району үчүн, жашоочулар үчүн парк салынбайт деген суроо келип жатат. Деги эле парк көп болсо элдердин ден соолугу жакшы болот. Ошол жактан таза аба айланып, элдер эс алып, Бишкек шаарынын башка аймактарына барып, атайын паркка үй бүлөсү менен сейилдөө үчүн жол расход кетирип, убакыт кетирип, жол тыгындарын көбөйтпөйт эле го. Бул жагына дагы өтө көңүл буруш керек. Жана Арчабешиктеги Чортекова көчөсү. Бул жагы 4-Горбалинцадан баштап, жогору жагы Южный магистралга чейин билесиздер, Чортекованын күн батыш тарабында ушундай бош жер бар. Ошол жерди эми ошол кездеги кызматкерлер сатып жиберип, бир канча акчага элдин мындай айтканда пландалган парк болсун деген жерин урдап алышкан. Бул дагы элди тоноого кирет, биз ошого каршыбыз. Ошол жерге жакшынакай кылып, азыркы Молодая гвардия, Держинка бульварындай кем эмес, балким андан дагы жакшыраак кылып салып койго толук мүмкүнчүлүк бар. Ленин районунун дагы бир көйгөйлөрү бул энелер, кичинекей балдар, бул коляска менен же жөнөкөй жүргүнчүлөр велосипедтер менен жүрүүдө өтө ыңгайсыздык жаралат. Эмне үчүн ушул Баха көчөсүнүн эки жагында бир дагы мындай тротуар деген нерсе жок. Же парк жок болсо, тыгындар болсо, эми тротуар жок. Буттарын сындырып, тизесин тытып, коляскалардын дөңгөлөктөрү үзүлүп, энелерибиз, апаларыбыз кыйналууда. Эмне үчүн ушул тротуар салууга өтө деле көп акча сарпталбайт да. Болгон ага брусчатка, мына Баха менен жогору чыксаңыздар, чоң арачакта брусчатка чыгарган канча деген ишканалар бар. Эмне үчүн аларга көңүл бурбайт? Себеп дегенде байлар, бийликте жүргөн жарандар көбүнчөсү бай келишет. Себеп дегенде жеп ичип алышканда алар унаа менен жүрүшөт, эч кандай чөө жүрүп, чөө басып, чөө кыдырып жүрүшпөйт. Молодая гвардияны билесиздер, канча деген көл болуп калат. Жаан-жагандан кийин жөө жүргүнчү буттары суу болуп, өзгөчө суук мезгилдерде кыйналышат. Жана ошондой эле ирригация системасына көңүл бурулбай, үйлөр жолдорго чыгып,
тротуарлары кыскарып, суу агымдары жолду каптап, жүргүнчүлөрдү кыйноодо. Бул нерсенин баарын негизи чечип коюу жолдору бар, болгону көзөмөл керек, бөлүнгөн акчаны жебеш керек. Жана ошондой эле биз кандай гана долбоорлор, жолдор салынбасын, биз сунуштап жатабыз. Ленин районунун тургундары акыркы кабыл алуу колун коюусу керек. Ар бир аймакта, ар бир кичи конуштарда же кичи микрорайондорунда элдер чогулуп калыс тобун түзүп алуусу зарыл. Бул нерсе чет мамлекетте ишке ашырылып практика жүзүндө келет. Себеп дегенде ошол кандайдыр бир мамлекеттик тараптан тендерлер ойнотулуп, акчалар бөлүнүп, долбоорлор түзүлүп, бирок акыр жагына келгенде бир мисал үчүн 10 сантиметр асфальттын ордуна 5 сантиметр төшөлүп, же 5 болсо 2си гана төшөлүп, жарандар аны билбей, көрбөй, ичара өздөрү сүйлөшүп алып, текшерүүчү менен аткаруучулардын ортосунда акчалар желип, прокуратурага, техинспекцияга жана башка жака булар госстрой же госнадзорго бар тыйым берип, көзүңөрдү жумуп койгула, кабыл алып койгула деген учурлар толтура эмеспи. Ошондой болбош үчүн биздин программанын ичинде ар бир райондун өзүнүн калыс адамдары дагы ошол комиссиянын акыркы адамдары болуп кол коюп кабыл алыш керек. Мейли мектеп салынсын, мейли кичи бала бакча салынсын, жол салынсын, бирок акыркы чекитти сиздер коюшуңуздар керек. Себеп дегенде бул сиздер үчүн, сиздер колдонуу үчүн курулуп берилет. Бул мамлекеттин акчасына. Ленин районунун көйгөйлөрүнүн бири бул ушу Ленин району менен чектешкен сокулуктун жерлери. Эми бул расмий түрдө сокулук болсо, бирок ошол жерде жашоочулар үчүн бул Бишкек шаары болуп эсептелет. Бирок документинде башка болуп, башка жака карап, канча деген көйгөйлөр жаралып келет. Ошол жакта карасаңыздар, мына Акынбаев көчөсүнөн өткөндөн кийин бул 4-горбаницанын айланасында анклав болуп калган жер бар. Эми анклав эмес, аз калган да. Ошондой эле мына бул жерде мына Ак Ордонун астындагы жер, Ала тоонун бул жагындагы жерлер. Эмне үчүн ушуларды алып эле кыркып, ыңгайлуу кылып койсо болбойт. Себеп дегенде мектепке барганда, бала бакчага барганда өтө кыйын болот. Ошондой эле мына Ак Ордону алып карап көрсөңүздөр, Ак Ордо өзү чоң бичи конуш, бир эле мектеп бар ылдый жагында. Могул жактагы канча деген километрден балдар жөө басып, кыйналып келишет. Ошондой эле Ала тоону алып карап келсек, канализация маселеси канча жылдан бери чечилбей, чечебиз деп коюп, баштайбыз деп коюп, бирок бүтпөй келет. Буга окшогон мисалдар көп. Ошондой эле Ленин районунун баягы автобус, маршрутка деген нерселери дагы көйгөйдү жаратууда. Ак Ордонун бул жагына автобус дагы жүрбөйт экен. Арча Беш көзү эң чоң кичи конуштардын бири. Эми ушул жакта Шералиева көчөсү менен өткөндө бизге да жарандар кайрылышты. Автобус жүрбөйт экен. Маршрутка жүрөт экен, маршрутка толуп калат, ал маршрутка бул жактан келет, жогору жактан. Эмне үчүн ушул жакта жүрүп күзүп коюшпойт. Жаңы келген билесиздер, мэриянын 120 автобусу бар. Ошонун бирөөсүн өткөндө барып көрүп келдик. Ал автобусту бир чоңдордун айтуусу менен чоң арыктын жогору жагына жүргүзүп коюшкан экен. Чоң арыкта автобус бар, 11-чи автобус жаңылбасам жүрөт, жана ошондой эле бир канча маршрутка жүрөт. Өзү Кожобергенова деген көчө өтө бийик, мындай тоого чыгып бара жаткандай. Жаңы келген автобустар өтө узун, узундугу 10,5 метр. Чектери күйүп, ысып, жана ошондой эле жол эки эле уна жүрө тургандай болсо, двухполосный. Шералиева көчөсү 4 полосный, 4 машина, эки жака бир тарапка 2 машина жүрөт, экинчи жака 2 машина жүрөт. Бирок бул жерде автобус жүрбөйт. Жана чоң арыктын көчөсүнүн эки жагында эле баш жагында үйлөр бар. Бул жакта аябай чоң конуш. Ушундай чечимдерди ким кабыл алат, ким туура эмес чечимдер, ачыкында бирөөнүн көрсөтмөсү менен, же болбосо өздөрүнүн кызыкчылыгы менен мен көп угам. Ушул чоңдор өзүнүн жашаган жерине ыңгайлуу болуш үчүн, өзүнүн
көчөсүнө жагыш үчүн, жалпы район үчүн күйбөстөн ушундай маршруттарды канча деген миллиондогон тыйындар сарпталып, канча деген жылдар бою күтүп келген жаңы автобустар азыр мындайча айтканда нецелесообразно, орусча айтканда колдонулуп жатат. Чоң арык боюнча жаңы автобустар киргизилгенден баштап айдоочулар дагы бизге көп кайрылууда. Себеп дегенде азыр жай мезгили, асфальт, кышында кандай болот? Ал жерге автобустар чыгабы, чыга албай калабы? Аркасынан келе жаткан унаалар тыгын болуп, остановкадагы бул жерде жок, жана ошондой жолдун капталындагы четиндеги бордюр да жок. Жол келатып эле асфальттан кийин дароо арык болуп кетет экен. Ал жака да кирип кетүү коркунучу бар. Бул жай мезгилинде, кышында ал жерде гололед болот, тайгак болот. Анда эмне болот? Аркасынан келаткан чоң унаалар, жүктөлгөн унаалар дагы артка тайгалап кетиши коркунучтуу. Канча адамдарга өмүрүнө запкы чегип калышы мүмкүн. Айтор Ленин районундагы транспорт маселеси курч турат экен. Бул жерде эң көп жаңы конуштар болгон себептен бул жерге чоң унааларды жөнөтүп, алар жакын болуусу зарыл, жана ошондой эле колдоо бар алтында баркы жок болуп, колдоого нерсени дагы туура эмес колдонуу мына ушул чоң арык менен жүргөн, кайталанмай жүргөн чоң автобустар боюнча дагы буга окшогон мисалдар дагы көп экен. Ленин районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн дагы маселеси өтө көйгөйлүү экен. Мисалга алсак, Жал кичи районундагы 77-чи дом. Ал жерде 9 кабат үй, бирок лифт иштебейт экен. Элестетиңиз, эми биз 21-кылымда жашайбыз. Кандай болушу керек? Бул нерсеге мэрия канча бир жылдан бери чечпей келет экен. Ал жакта жашаган бир майып, мындайча айтканда герой деп айтып коелук, ден соолугу чектелген жарандарыбыз бир 7-чи кабатында жаңылбасын жашайт экен. Ал жака атайын жерге түшүп кайра чыгыш үчүн, таза абы менен дем алыш үчүн үйүндөгүлөрү эркек жок болгондуктан акча төлөп атайын бирөөлөрдү алып келет экен. Ал коляскасы менен түшүрүш үчүн. Ошондой эле 28/1 домдун үйүндө дагы 9 кабат канча деген үй бүлө жашайт, алардын да лифти иштебейт экен. Атүгүл келген маалымат боюнча Жал кичи районун алган болсок, бир 20-дан 30% чейин үйлөрдө лифт иштебейт экен. Бул болсо 21-кылым. Алар үчүн эч ким дагы чуркабай, какпаган эшиктери калбаптыр. Акча жок деп эле бүтүрүп койбостон, болбосо канча деген кустурмалар келип жатат. Канча деген коррупционерлерди миллиарддаган сомдорун кайтарып, бирок ошолор кайда кетип жатат? Ушундайларга жумшалса жакшы болбойт беле. Жал боюнча ошондой эле 80-чи мектепте балдар ойноого спорт зал жок экен. Чакаң кичинекей кылып деле салып койсо, балдардын ден соолугу үчүн эмнеге аяшат? Тил маселеси боюнча дагы сөз кылышыбыз керек. Себеп дегенде тил бар, улут бар. Тил жоголсо, улут жоголот. Тил маселеси боюнча эмне үчүн Ленин району деген эле биринчи суроо келип чыкпайт. Бишкек шаарында 4 район болсо, 4-тен башка тилде, 4-тен бизге жат тилде, бизге жарашпаган, биздин элдин эмес аттар менен коюлган. Айрым жарандар айтышыңыздар мүмкүн, андан башка көйгөй жок калдыбы деп. Мен айтар элем, тилге келгенде биз акчаны аябай элечи. Эмне үчүн Ленин район, Свердловский район, Первомайский район, Октябрьский район? Эмне үчүн өзүбүздүн айтканда инсандарыбыздын аттарын коюп койсок болбойт? Жана ошондой эле биз тил маселеси боюнча өтө кыргыз тилин кадырлап, кыргыз тилин көтөрмөлөп баалашыбыз керек. Жана ошондой эле башка тилдер менен бирдей кылып анын кадыр баркын түшүрбөшүбүз керек. Башка тилдер баардыгы бирдей чет тил катары санашыбыз керек. Жана ошондой эле аларга ошондой чет тил катары кабыл алышыбыз керек. Ошондо гана кыргыз тили өнүгөт, өсөт, балдарыбыз дагы бул тил менен сүйлөйт. Коррупция боюнча. Коррупция биздин тууган болуп калды окшойт. Эмнегедир күндөн күнгө гүлдөп, ага батып кеткендер чыга албай, же чыккысы келбей, өзүнүн мындайча айтканда азыркы жашоосунан рахат алып, андан акча түшкөнүн айлык катары көрүп калган
чоңдор жок эмес. Жана ошондой эле таза келген кадрларга дагы өздөрү үйрөтүп, план коюп, таза иштегендерди акча таппасаң, сен орунду бошот, сен ордуңа башканы алып келебиз дегендер толтура. Бизде бул тууралуу уже айта берип көнүмүш адат болуп калды. Бирок биз бул нерсени арылбасак, келечегибизге өзүбүздөн өзү балта чаап жок болуп кетишибиз мүмкүн. Себеп дегенде күндөн күнгө карызыбызды төлөшүбүз керек, түшкөн киреше мамлекеттин пайдасына иштеш керек. Андай болбой эле бул жеке бизнес болуп калды. Килейген управлениялар, жада калса министерстволор. Эми ушул нерсени кантип жок кылабыз дегенге бизде инструмент бар. Бул смарт контракт, акылдуу контракт. Бул жерде коррупция эмне үчүн болот? Коррупция бул адам болгон үчүн, адамдык фактор болгон үчүн, ач көздүк болгон үчүн, көзөмөл жок болгон үчүн келип чыгат. Смарт контрактты биз бир гана мамлекетибиздин бир тарабына, бир бурчуна эмес, жалпы өлкөбүздүн баардык кызматтарында ишке ашырсак болот. Атүгүл чет мамлекеттик же ички ишкерлер менен, инвесторлор менен договор түзгөндө, келишим түзгөндө ушул смарт контракт менен иштесек болот. Бул 2010-жылы дүйнөгө келип, азыркы учурда жеке чоң ири бизнестерде колдонуп келген ыкма. Бул жерде адамдык фактор жок. Бул жерде бир эле жолу эки тарап менен, балким 3 тарап менен келишим түзүлөт, бекилет. Жана ошондой эле муну кылсаң, кийинки бул баскача өтүшөт, акчасы түшөт деп чыгат. Мисал катары, эки адам келишим түзүп атат, бирөөсү машинасын сатып атат, бирөөсү сатып алып атат. Бир канча убакытка дейли, рассрочка. Эми ошондо булар нотариуска барат, нотариуска акча берип, же аны колун жасап туруп, келишимди жокко чыгарып, өзгөртүп койсо болот. А смарт контракт бир жолу түзүлөт, аны өзгөртүш бүгүнкү күндө мүмкүн эмес, жана аны талкалап кирип, взлом кылуу дагы мүмкүн эмес. Себеп дегенде ал бирөөнүн компьютеринде, бирөөнүн серверинде эмес, бир мамлекеттик мекеменин, ал дүйнөдөгү блокчейн системасында бул миллиондогон компьютерде сакталат. Атайын код менен. Аны текшерген, аны көзөмөлдөгөн, сырткы факторлор алып ичине киргизген бул аудитор деп коет. Мейли мамлекеттик болсун, счетный палата болсун, жана ошондой чет мамлекеттен атагы чыккан дүйнөлүк таптаза болгон компаниялар бар. Аларды жалдаса болот. Мунун смарт контракттын кичинекейи бар, жана чоңу бар. Мисал алсак, Кумтөр боюнча ушул смарт контракт менен чет мамлекеттен келген инвесторлор мурун бар болчу, азыр бизге өттү өкмөткө. Ошол эле учурда аны дагы өкмөт менен келишим түзүп, келген подрядчик компаниялар менен, сатып алгандар менен, жана ошондой эле иштеткендер менен смарт контракт түзүп койсо, бул ачык коомчулукка болмок биринчиден, экинчиден эч ким, эч качан андан бир нерсени чыгарып, киргизип, келишимди бузуп алмак эмес. Жана ошондой эле смарт контрактты биз каалайт элек, мамлекеттин байлыгы конституцияда жазылгандай, ар бир жаранга дагы кандайдыр бир бөлүкчөсү түшүп турусу. Ошол учурда ушул смарт контрактка да киргизип койсо болот. Ар бир жаран менен бир жолу келишим түзөт. Мамлекеттин бардык байлыктарынан сиздин чөнтөгүңүзгө кандайдыр бир проценттер түшүп, сиз дагы пайдасын түзмө-түз көрөсүз. Жана билесиздер, 2020-жылы биз люстрация деп төш каклап жаштар чыкканда, азыркы учурда люстрация болуп жатабы, ал дагы суроо. Эми ушундай көрүнүштөр болбош үчүн, жанакындай ички иштер, жегиштер кайра кызмат ордуна келип калбаш үчүн люстрацияга дагы ушул акылдуу келишимди, смарт контрактты киргизишибиз зарыл. Себеп дегенде ал жакта бардык кадрлар тууралуу, качан иштеп кеткен, каякта коррупциялык элементтер аралашкан, тууганы ким коррупционер бардыгы жазылат, аны эч ким өзгөртүп өчүрө албайт. Жана ошондой эле ал ачык айкын болмокчу. Бул нерсени кабыл алсак, биз Кыргызстаныбызда жакшы иштеген, тажрыйбасы бар, таза, чынчыл, эл үчүн күйгөн, өзүнүн кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын жогору койбогон жарандарды сактап алмакпыз. Аларды кийинки анда чоңураак баскычтарга орнотуп, коррупционерлерди сиз менен биз жок кылмакпыз. Эртай Исқақов, номер 16.